Достор салам, дагы бир жолу. Азыр Ош мамлекеттик университетиндебиз. Бүгүн конгресстин экинчи күнү. Экинчи күнүнүн алкагында ошо ар бир региондон келген делегаттар өздөрүнүн ичинен областтык деңгээлдеги бир делегатты лидер кылып шайлаш керек, конгресстин талаптарына ылайык. Буга чейинки 2 жыл мурун өткөн конгрессте бизде Хантемир Өмүрзаков ошол Талас облусу боюнча Кыргызстан жаштардын республикалык конгрессинин Талас областы боюнча төрагасы болчу. Азыр бизде Бакай атадан Азамат Каработоев, Айтматов районунан Азамат Сатылганов, мен андан тышкары Өрүсбек Өмүргазы деген акелерибиз, инилерибиз бар арабыздан. Андан тышкары кыздар да бар бизде. Азыр ошо лидер шайлоо боюнча бир талкуу кылып атабыз. Жиги бери карап коңуздар. Бул күн дагы тарых болуп калат да. Иншалла. Ошо барыбызга ийгилик. Азаке кандай мындай? Пикир, сунуш. Дайым туш керек. Сунак жолдоп турганда күтүүсүз болобучу? Айтыңызчы бир Азаке. Ошо бүгүн экинчи күнүндө Ош мамлекеттик университетинин жетишкендиктерин угуп, жеринен күбө болуп атабыз. Чындап эле Ош мэриясына барабар болчу. Бюджет, көптөгөн жаңы фактыларды билдик. Бирөөбүз ошо жуксу таласка бизге аракет кылабыз. Өнүгө элебиз да ушундай болуп. Тиги неме боюнча пикириңиз кандай? Лидер шайлоо боюнча. Шайлоо бул аябай чоң жоопкерчиликтин тандоосу. Буюрса ошол биздин райондон 8 адам бергенбиз. Атайын мемлекеттик ресурс кетти, убактылуу кетип атат. Азыр ошол жакшы кеңешүү жолу менен аңдап, атайын убакыт бөлүп азыр эле чечип койбойбуз. Биз буну 2 күндөн бери ойлонуп талкуулап атабыз. Буюрса сизге баракчасынан ошо биринчилерден болуп сиздер билесиздер да, ким Талас областынан конгресстин координатору. Рахмат Азаке. Азамат Сатылганов мырза, сизде кандай ошо лидер шайлоо боюнча пикириңиз? Шайлоо боюнча пикир өтө жоопкерчиликтүү. Себеби дегенде 2 жыл бою иш алып баруу боюнча каралат да. Анан кийин ушул бүгүнкү күн мындай айтканда биздин Айтматовдун Талас областынын тарыхында кала турган күндөрдүн бири деп эсептейм. Өнүгүшүнө болгон, өсүшүнө болгон көптөгөн иш-чаралардын өтүүсүнө, ошондой эле жакшы жетишкендиктерге боло турган бир начальный кадамдар да. Ошол боюнча чоң жоопкерчиликтер турат. Чоң ответственность, колдор калтырап тинтеп турабыз, чекелер жылтырап турат. Ошого жакшы Азаке. Содействие күтөбүз. Ийгилик. Негизи Айтматов районунан, Бакай ата районунан ошо өзүбүздүн делегаттардын арасынан көрсөтүп атабыз эми лидерлерди. Мен дагы Азакени болсун деп көрсөтүп атам. Азыр эми көпчүлүк кандай чечишет, ошого жараша көрөбүз. Ошо достор, ийгилик эми. Бул күн дагы тарых болуп калат деп тартып атканда кербезбиз. Барыбызга ийгилик.